Аралыктан уктууну улантабыз. 11-класс геометрия сабагы. Темабыз пирамиданын беттеринин аянттары. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта пирамидалардын беттеринин аянтын аныктайбыз. Пирамиданын жана кесилген пирамиданын аянттарын эсептөөгө маселелерди чыгарабыз. Пирамиданын негизи көп бурчтук, ал эми капталгырандары үч бурчтуктар экенин билебиз. Пирамиданын капталгырандарындагы үч бурчтуктардын аянттарынын суммасы анын каптал бетинин аянты болот. Пирамиданын баардык грандарынын аянттарынын суммасы анын толук бетинин аянты болот. Мына бизге пирамида берилди. Көрүп атасыңар, пирамиданын каптал грандары үч бурчтуктар, негизи көп бурчтуктар. Каптал бетинин аянты ушул үч бурчтуктардын аянттарынын суммасына барат. Туура пирамиданын биз бул окуу китебинде туура пирамидалар жөнүндө окуйбуз. Туура пирамида деген негизи туура көп бурчтук болгон пирамида. Туура пирамиданын чокусунан негизинин жагына түшүрүлгөн перпендикуляр анын апофемасы деп аталат. Биздин учурда СД бул апофема болуп эсептелет. Теорема. Туура пирамиданын каптал бетинин аянты анын негизинин жарым периметрин апофемасына көбөйткөнгө барабар. Негизи мына 4 бурчтук болуп турат. Ошонун периметринин жарымын. Аны төмөндөгүдөй кылып жазабыз. S бул SK деген каптал бети, 2/1 P бул периметринин жарымы, а M болсо бул апофемасы пирамиданын. Бул толук бетинин аянты. SM бул негизинин аянты, SK бул каптал бетинин аянты. Пирамиданын толук бетинин аянтын табыш үчүн каптал бетинин аянты менен негизинин аянтын кошуп коебуз. Же болбосо баардык грандарынын суммасы. Кесилген туура пирамиданын каптал грандары барабар жана тең капталдуу трапеция бар болушат. Ал трапециянын бийиктиги кесилген пирамиданын апофемасы деп аталат. Каптал грандагы трапециянын бийиктиги. Аны биз МК аркылуу белгилейбиз. Теорема. Мына биякта кесилген туура пирамиданын каптал бетинин аянты дейт. Анын негиздеринин периметрлеринин жарым суммасын апофемасына көбөйткөнгө барабар. Негиздеринин дегенде кесилген пирамиданын кичине негизи, анан чоң негизи болот. Демек, кесилген пирамиданын каптал бетинин аянты төмөнкү формула менен. P1 деген бул чоң негизинин периметри, ал эми P2 деген кичине негизинин периметри. Ал эми МК бул апофема. Сүрөттө FB1 деген кесинди бул апофема болуп эсептелет. Же болбосо төмөндөгүдөй кылып жазсак болот. Тең капталдуу трапеция болуп атканда, тең капталдуу трапеция бул периметрдин ордуна 2/1 бул чоң негизи, кичине негизинин суммасынын жарымына барабар болуп атат да. Аны МКга көбөйтүп койсок болот экен. Кесилген туура пирамиданын толук бетинин аянты төмөндөгүдөй толук бети бул каптал бетинин аянты, S1 чоң негизинин аянты, S2 кичине негизинин аянты. Жалпы түрүндө ушундай жазылат. Мисал карап көрөлү. Маселе. Туура 4 бурчтуу пирамиданын негизинин жагы 4 см дейт. Мына негизинин жагы 4 см экен. Апофемасы 5 см болсо, каптал бетинин аянтын тапкыла дейт. Алгач бир негизинин периметрин таба алабыз. Негизинин периметрин таба алабыз. Баардык жактар 4 см болгондуктан 4 жолу кошсок болот, же 4-тү 4кө көбөйтүп койсок деле 16 чыгат. Апофемасы М 5 см барабар экен. Ордуна коебуз. 16-ны 2 көрсөк 8, 40 чыкты. Жообу 40 см квадрат экен. Бул негизинин жагы. Бул болсо апофемасы 5 см барабар болду. Маселе дагы кесилген туура 3 бурчтуу пирамиданы карайлы. Анын апофемасы
негиздердин жактары кичине негиздин жагы 60 сантиметр экен, чоң негиздин жагы 120 сантиметр экен, апофемасы 10 сантиметрге барабар экен. Чыгаруу формуланын ордуна эле коюп коебуз. Мынакей чоң негиздин узундугу 120, кичине негиздиники 60, апофемасы 10 сантиметр, демек 900 сантиметр квадратка барабар экен. Тапшырма: видео сабакты көрүп, түшүнүп, дептерге жазасыңар көчүрүп. Пирамиданы жана кесилген пирамиданын аянттарын эсептөөнүн жолдорун издеп, өз алдынча изилдегиле. Биз туура 4 бурчтуу, анан туура 3 бурчтуу пирамиданын формулаларын көрбөдүкпү? Эми силер калган 5 бурчтуу, туура 6 бурчтуу кесилген пирамиданын формулаларын, чыгаруунун жолдорун өзүңөр изилдеп тапсаңар болот. Презентация түзүп жиберсеңер болот. Мисалдар менен. Ал эми окуу китебинен 72 беттен номер 2, анан номер 4 маселени өз алдынча чыгаргыла. Кийинки сабакта жолуккуча саламат.